Assalamualaikum. Qandaysiz? Endi yaxshilasizmi? Men so'rganim qanday? Yaxshimi? Yaxshilasizlarmi? Balasga keldingizmi? To'g'ri, Gulsharga kelib qoldim. Qani juningizlar? Bismillah. Qani juningizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Javob qandaysiz? Yaxshisizmi? Yılın 21 yanvar kış hükümünün жүргүзүп сыртта кыбыр эткен жан жок. Сырттын суу онтолотпой, өткөрүлбөй калган бүчүлөрү менен да иши жок. 2002 жылы Айтолуу Меккеге сапар алды. Айрым шаарлардын денеси деп аталган. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah'ın aşırı tüketken din alımlarını istek, özgöçü çuval ustazımızda istek bugün Kur'an çalışı, musabakasın uyuşturup jatkan uyuşturuculardan özümü lazım oldu. Allah'ım alarında alınıp jatkan işlerini ilgili bergen niyetlerini özüm kabul oldu. Uşul musabakada hurmatlar sıylar, alış yakından gelgen konukluğumuzdan da özüm razı olun. Kadamlarına bereke vergen. Okulungan ayetlerin hurmatında Kudayım, eli jeribizge amançılık, toqçuluk, жылғалчылық берген жамандықтан, табиғат қырғыстарына ори індеттерден өзін сақтарын Kudayım. At-tayyibina tahirin, alhamdulillahi rabbil alamin, rahmetke ya rahman rahim. Мейнет кылып өтүп кеткен Азирети муфтилерибизге Алла разы болсун. Баштабында Абдурахманов Кимсанбай ажы Азиретибиз турат. Биз Абдурахман ажы Кимсанбай ажы Азиретибизди эч качан жаштар, карекелер, урматтуу жамаат унутпашыбыз керек. Себеп дегенде бүгүн ушундай дин эркиндигинде диндин жайылышына туңгуч муфти Абдурахман Хазраттын орду абдан чоң. Бул киши мезгилинде Бухарада мүдүр болду. Дин алымы. Борбор Азияда эң чоң окуу жай Бухара. Ошол Бухарада мүдүр болгон тажрыйбалуу инсан муфти болуп 92-жылы башыбызга келгенде эң алгач диний окуу жайларды ачты. Балдарды келечекте илимдүү, билимдүү кадрларды жетиштирүүдө чет мамлекеттерге жөнөттү. Египет мамлекетине, Турция мамлекетине жана башка мамлекеттерге жөнөттү. Убакыттын өтүшү менен жөнөткөн кадр талабалар окуу жайды ийгиликтүү аяктап, мекенине кайтып келип, бүгүнкү күндө 200дөн ашуун диний окуу жай болгон болсо, ошол окуу жайларды түптөп, устаздык кылып, бүгүн биз сыймыктанып, кубанып отурган нур жүздүү карекелерибиздин тарбияланып өсүшүнө ошол устаздардын чоң салымы бар. Андан кийин ал жолду улантып Мажитов Абусаттар Хазиретибиз, Алла разы болсун. Андан кийин Муратал ажы Жуманов Азиретибиз, мына андан кийин эле Чубак ажы Жалилов устазыбыз дагы Азирети муфтийлик кызматында турганда биздин өнүп өсүшүбүзгө, бүгүнкү даражага жетишибизге ошол өтүп кеткен Азирети муфтилерибиздин чоң салымдары бар, урматтуу карекелер. Урматтуу туугандар, карылар боюнча биз сыймыктана турган даражага жеттик. Мына дүйнө жүзү боюнча мен ошонча 75 мамлекеттеди. 75 мамлекеттин ичинен Ыйык Мекке шаарында Кадыр түнүндө, Рамазан айынын Кадыр түнүндө Куран жарышы болуп, экинчи ирет Мухаммад Умар деген балабыз дүйнөлүк жарышта биринчи орунду ээледи. Экинчи ирет. Бул дагы биз чоң сыймыктана турган иш тактырлар. Азыр ушунчалык бир даражага келдик. Чоң белектерди коюп атабыз да, Алла разы болсун. Айтмакчымын, болгону китеп куралы, мектепке ала турган китеп куралы, же бир костюмшым,
же бир жанагындай сумка ошолор менен кызыктырып коелу деп болбогон бир акчаны түзүп спонсорлорго бардык да таксылдар. 2005 жылы $500 аябай чоң акча болчу. Ошондой приздер коюлган да. Демек мен азыр ойлонуп атам да, Аллах каалаган пенделердин жүрөгүнө өзүнүн Куранына кызмат кылдырат экен. Биз азыр Дамир мырза жамааты менен Бактар таксылар ушул нерсени уюштуруп атканда биз мындай интернеттен көрүп турдук. Дүйнөнүн 4 бурчундагы Америка Кошмо Штаттарынан тарта Россия мамлекетинен мигрант болуп иштеп жүрсө дагы бүгүн ушундай даражада каракелерибизди мындай сүйүндүрүп атабыз да. Мен айтайын дегеним, таксыларым 20 жылдан кийин коом өзгөрдү. Ушул өзгөрүүдө бардыгыбыз айта алабыз, дин алымыбыз чубак ажында салымы чоң. Бул киши бир буту Кореяда, бир буту Россияда, бир буту Кыргызстандын түштүгүндө, түндүгүндө мээнет кылды. Исламдын баалуулуктарын жеткире алды. Мана ушундай кызматтын аркасында биз ушундай коом диндар болуп, сахийлик, жоомарттык кандай экенин үйрөнүптүр. Иншалла мен айталам, ушул мусабакага дин жолунда хайыр ишке, жакшылыкка сарптаган адамдар эч качан унутулбайт, утулбайт. Астагфиру билlah ва ма анфактум мин шей фахуа юхлифу ва хуа хайру разикин. Аллах вада берген. Ким Аллахтын жолунда бир нерсесин инфак кылса, жумшаса, Куран жарышына болсун, дин жолунда, Куран кызматында кандай гана кызматтарга жумшабасын, ошол рызкыны берген Аллах андан дагы эң жакшысын ага берет дейт. Жалпыңыздарды бүгүн Алла Тааланын буйругу менен ушул Манас шаарыбызда ушундай чоң жарыш өтүп, ушул бизге насип болуп, бул деген биздин Манас шаарыбызга чоң берекенин келгенин сезип турабыз. Алла Таала бизге ушу берекенин нурун именно Манас шаарына чачкандай сезип атам да. Мен ушул иш-чарага катышып, мага Алла Таала насип кылганына терең ыраазымын. Бүгүнкү күнү биздин урматтуу муфтийибиз өзү баш болуп бир канча мыймандар менен келип бизди иш-чарага катышып бергениңиздерге чоң ыраазыбыз. Элибиз жалпы момун мусулмандар бүгүнкү ушундай иш-чараңыздар, марекеңиздер куттуу болсун. Баарыңыздарга Алла Тааланын чексиз ыраазычылык, ден соолук. Улумун урматына арналган республикалык Куран жарыштын финалы болуп атат. Мен бардыгыңыздардан ыраазымын. Мына ушул жерде отурган адамдардын бардыгы ислам динин кадырлаган, бартаган, баалаган адамдар отурат деп ишенем. Мына бүгүн сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Чубакты өтүп кетсе да эстеп, ушундай чоң жарыш кылып, жаш кары балдарга мүмкүнчүлүк түзүп берип атасыздар да, кийин мындан ары улантып кетишине. Ошон үчүн ушул муфтият баш болгон, мына бул Абдулазиз иним баш болгон муфтияттын командасы, жерде дос отурат, мына Асан ажы. Бардыгыңыздардан ыраазы болгула. Кудай Таала дагы силерге ыраазы болсун. Ийгиликтер болсун. Бүгүнкү мусабакада жарышта ушул кыйын балдар, катуу аракет кылган балдар, Куранга катуу киришип, Куран менен жашайм деген балдар утсын деп тилек каалайм да. Рахмат. Кудайым иншалла бул жерде канча Куран окулган болсо, ушул жерде мына бул балдарыбыз канчалаган жүздөп Курандарды хатым кылып, анан ошондон кандагып келген балдар ушул жерде отурат. Ошолордун ар бир окуган аяттары Кудай Таала тарабынан кабыл болуп, ошолордун себеби менен Алла Таала бардыгыбызды тынччылык, аманчылыкта кылсын. Анан бир туугандар бул жерде бүгүн мына
Bağrımızda gözümüzgө jaş aldırıp mına çubagacha kebiz turar. Bağrımız uşu kişi jönünde dagı bagı eskerүүлөрдү айтып атабыз. Ошонун ичинде мен баса белгилерим bu kişi bizni uşu bala çağından uşu çoğu özdük. Ушундай bir Qur'anın içinde okup, anan öte kitapты көп okuyt ele, kişi menen көп süйлöşpeyt ele, ушундай bir adam ele. Anan keyin kızmat jolubuzda bir bolup kaldı. Çoğu ушундай bir vizyon görüşmöp işledik. Bu kişinin emgegi bir tuğandar. Bizden uşu 2010-жылга чейин ele bayağı din tutungan adam 3-cü sort, 4-cü sort adam ele görünöt ele negizi. Bu kişi uşu 10-45 yıl ömür yaşadı. 45 yıldan 10 yılın hizmet kıldı. 10 yılın içinde жалгыз kişi bilesiniz, жалгыз kişi uşunday bir Kırgızstan'a dinge olgun bayağı suyunu koyup ataldı. Kim olsun, çinovnik olsun, akademik olsun, men uşunda kulturni adamın degen adamların bardığın dinge көңүл бурдуралды. Padişahdan tartıp göçödögü jük taşıgıçka çeyin oşo 10 yıl içinde din jetkir aldı. Oşonun sebebinен da monday baldarыбыз ойгонуp, elimiz Kur'an'ды tanıp, din degen uşu turbayбы деп, bu jerde çoğulup oturuşubuzga da bu uşu kişi sebep. Allah Taalam inşallah Firdavs jannattары menen sыйлаган bolsun, артынан көп дуа кылалы. 17 yaşa çıkan Şirin degen kızımız es üçün bilbeydi. Özü törөгөн apaсын da tanımaydı. 17 yıldan beri hastede жатты. Ата-энеси ушул Şirinге окшогон коркучандарга пайдасы тийсин деп bir кайрымдуулук яшик ачып коюшуптур. Ал көпчүлүгүбүз балам ооруп атат деп көрүнгөнгө колубузду сунуп жүрөбүз. Абыл ата-эне ошол баланы 17 жылдан beri жуундуруп, пешнесинен сүйүп, ата-энелик мээримин төгүп, багып келет жадабастан. Ошонун кайрымдуулук фондунан Kur'an okup turgan karılarımızda 47.000 son kayırımdılık kıldı. Benim dinim titrep, eş nesi de aytaklayakat. Allah'ım özünün atın bilbegen, bu jarık dünyanın tanımagan, ata-enesini tanımagan, bирок тирүү жаткан insanga salım boşluğu koydu. Kurmatlı cemaat, biz bugün iki butta tike turabız mı? İki gözümüz görüp ata-enemizni tanıp turabız mı? Eğer de biz Kur'an'a salım boş olsak, anda erken ahiretke varganda çoğu kıyım olup kalıştığı men öz gözümden görüp жүрөгүмдөн сездим туган. Кудай кааласа, bundan kийинки иш-чарабыз мечит. Бардыңар билесиңер, мечитти берип атабыз. Биз дачада өзүбүздүн центральный мечитибиз аябай эскирип, аябай жаман батпай ушул жерде кыйналып атабыз да. Ушул жерде иншаллах сиздердин дуаңар менен, сиздердин колдооңор менен biz özümüz janыбыздан кылбайбыз. Биз деле кошобуз өзүбүз чачты. Азыр эл танып турганда, эл билип турганда, Кудай кааласа ошондуктан пайдаланып алайлы деп атабыз. Бүгүн иш-чарага жок деп келип берген Азирети муфтийибиз, устаздар Иматулла устаз, Замиркар устаз, Убайдулла устаз, Олжобай устаз, орун басарлары, казыкелер баарыңыздарга чоң рахмат, Аллах разы болсун. Кудай Таалам келген кадамдарыңыздарга хасанат соопторду жазсын, эч качан жаманды көрбөңүздөр, жашооңуздар дайым берекелүү болсун. Урматтуу каарекелер, мен жашоодо эч качан күйүккөн эмесмин. Бирок Куран жаттагандарга аябай күйүгөм. Чындыгында күйүгүп мындай бир айландап коет го, ошондой нерсе бар да. Мен ушул Куран жаттаган каарекелерге өзгөчө бир сезим менен караймын. Кудай буйрса, силер ушунлардан жазбагыла. Балким силер бизге кызгаттырсыңар. Булар интернетте таанымал, булар иш кылат, булардын чөнтөгүндө акча бар. Анан булар ушинтип мындай элдин астында жүрөт деп. Бирок биз менен силердин багытыңар таптакыр бөлөк. Силер бизге караганда балким бейишке тезирээк барасыңар. Балким силер элге, коомго, жаштарга пайдаңар көбүрөөк тиет. Ошондуктан мен мындан кийинки жашоомдо эле уклондуу силерге кызмат кылууга иншалла бел байладым. Кечээде Куран курсуна 27 кары келип катышты. Кээ бир себептер улам бир кары чектетилди. 26 кары, 10 пара, 30 пара, 20 пара боюнча ат салышты.
жиынтыктоо бааларды чыгарып жатканыбызда каарылардын арасындагы баалоо маселесинде бир балл эмес 1,1 балл роль ойногон учурлар болуп атат. Bir kariker 98 bal ala turgan bolsa, ikinci karus 97,95 bolgan uçurlardagı boldu. Ayırmacılığı bir balga жетпейт. Бирок немени сыйлыкты 1 менен 2'nin ayırması çoğ болот дегенде ушундай себептер болуп калат. Жеңилгенде деңизден жери көтөрөт. Айрыкча туран конкурста жеңилүүчү жок. Бүт баарыбыз жеңүүчүбүз. Oğuz'umuz Spark Avtolası'nın iyisi Cumaliyev Ukakşa 13 yaşlarımızda. Allahu Ekber. 13 yaşlar balımızda Ukakşa oğlumuza gelen. Spark Avtolası'nın iyisi Allahu Ekber. Maşallah. Kolçamızlar var soşkere gerekizleri. Allahu Ekber. Kandays olun. Ukashaga men mikrofon menen kayılgel oldurat soru berip, Ukasha sürükte çöp alam. Oso облусуна караштуу Ноокат району Кайракчы айылынан болом. 13 жаштамын. Канчанчы класс? 8. Kur'an жаттаткан устазың ким? Кантип Kur'an жаттап калды? Ким себепчи болду? Атам. Аллах. Атам şu жерде Мелбеков Муса Карагелис сахнага көтөрүлдү. Аллаху акбар. Машаллах. Sabirxan ustazımızın kolundan ayırılak sertifikat birinci oldu. 20 para boyunca cana Amanda Avtoğlan'ın iyisi açıkça yığarılı oturan Oşan'ın birlikte bizden Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Birinchidan Alloh taolo cheksiz maqtovlar suyukli Payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam jannatlar bo'lsin. Qur'onda yosh kezden shu aeroport manasida qarashtu Marks ayılında Abdulmanan ustazda başlaganmiz. Undan keyin Aybek ustazda o'qib, Sol ustazda ijoza olganmiz. Özü ekarat style hareket Davut Karaköz kim ağırsa Karaköz Demirçileriz Avtoğuna güverik tuşunday karekelerge seylikka tapşırıp otarat mana mana bir emes 2-3 medal biri özünüzge biri sizde tarafından östürgen ustasta ata yenige mana şimdi bana belerler ne 30 paradan birinci olun. Karakam Allah razı olsun. Ömrünüzde rızkınızda bereket versin. 30 paranın sanın gövetsin Kudayım inşallah. Sizge okşayan karakterlerin sanın gövetsin canım. Mabruk. Attinay Kur'an jattaganda oldu ya. Ata-enеңizге rahmat, ustazыңызға rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillah. Bu maçta talak Signalды бас қой. İkinci talas oldu da. Eң биринчи Аллахтын жардамы менен ana ошол устаздар менен татинем курманчылык менен болду. Анан ошол өзүм 15 жашта Кур'ан жаттап баштагам. Анан 18 жашта бүттүм Аллахтын жардамы менен. Анан үчүндө ошол Карабалтада устазым Шейх устаз болот, Абдурахим Шейх устаз, Нурлы устаздын колунда окуймун. Ошол үчүн жарыш боюнча ошол жүллердагы аябай эле мындай адилеттүү карады. Ошол биз дагы бир ай даярдык кылдык Аллахтын жардамы менен. Разы Алла разы болсун жүллерден дагы. Анан ошол уюштургандардан Алла разы болсун. Жакшы уюштуруп беришти. Жакшы мындайга чейин мындай болгон эмес да. Жарыштарчы чын айтканда. Ошо иншалла Алла разы болсун болду. Биз ошо Кур'анды кичинекей кезибизден
Манас аэропортко караштуу Манас аэропортко караштуу экинчи отделение Маркс жакта Абдулманан устазда кичинекей кезде окуп келдик 10 жашка чейин. Андан кийин ошо Арашан айылына караштуу Ибн Аббас медресесинде, Абдулла ибн Аббас медресесинде Айбек устазда Куранды бүттүк. Андан кийин сол устазга кирдик. Ошол устаздарыма ыраазычылыгымды билдирем. Эң биринчиден ата-энеме ыраазычылык билдирем. Алардын да салымы чоң.